Арча бешик конушунда мас айдоочу 19 жаштагы кызды унаас менен сүзүп, кыз көз жумду. Милициянын маалыматына ылайык окуя 30 ноябрда Жайыл Баатыр көчөсүндө болгон. Анда Hyundai Sonata унаасынын айдоочусу жөө жүргүнчүлөр өтөчү өтмөктөн бара жаткан 19 жаштагы кызды сүзүп, ал алган жаракатынан окуя болгон жерден көз жумган. Алдын ала маалыматтар боюнча айдоочу мас абалында болгон. Мурдагы тартип сакчы кайрадан мас болуп унаа айдаган. Кайгуулчулар аны токтотууга аракет кылганда эртең барыңарды жумуштан алдырам деп сөгүп сагып качууга аракет жасаган. Андан тышкары наркологиялык экспертизадан баш тарткан. Кызматкерлер ага карата күч колдонууга мажбур болуп, октябрь эптин тергөө кызматына өткөрүп беришкен. Белгиленгендей, бул жаран буга чейин ар кандай мыйзамдарды бузуп, тартипсиз жүрүм-турум үчүн жоопко тартылган. 24 округдагы баштапкы жыйынтык өзгөрүп, Карыбек уулу 2-орунга чыкты. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча номер 24 шайлоо округунан талапкер Улукбек Карыбек уулу 2-орунда баратат. БШКнын сайтындагы эсепке караганда Карыбек уулун аралыктан шайлаган 1320 жарандын добушу буга чейинки жыйынтыкты өзгөрттү. 30 ноябрдын кечинде жарыяланган алдын ала жыйынтыкка бул округдан 1-орунда Жумабек Салымбеков, 2-де 5489 добуш менен Арафат Исмаилов бараткан. Соңку жыйынтык ылайык Карыбек уулунун аралыктан жана автоматтык эсептегич үкөктөрдөн алган добушу 6159, ал эми Исмаиловдуку 5739 болду. Унага отурам деп ыйлап, кичинекей бөөктүн кыялын орундаткан милиция кызматкери социалдык тармактарда кайгылуу кызматтын кызматкеринин унаасынын жанынан кетпей чыр салган бөөктөн видеосу тарады. Аталган окуянын күбөсү болгон милиция кызматкери кечпейилдик менен Аристени унаанын ичине отургузуп, андагы жабдыктар менен тааныштырган. Ал эми ЖККБ кызматкери тартипти сактоо менен гана чектелбестен балдарды ар дайым колдоого даяр экенин билдирди. Биздин кызматкерлер мыйзамдуулукту жана тартипти сактоо менен гана чектелбестен зарыл жана коопсуз учурларда жарандарды, балдарды колдоого даяр деп билдирди башкармалык. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам, сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Отыраны. Ошо-то даже. Gidelim geçelim. Bas. 왜 네가 지금
Ого айнеңнен бөлөп берем. Kaçıştı. Байкал, без двух пацанов в отношении вас будет применена физсила. Ну, я қарытпансың. Включи. Ключ бере албайм. Жоқ. Тұрбай телефон. Бар бі данный Байке өзіңіздің айдоочу көлік машина текшерүү документінде өзіңізгі бар бі бірдеме? Байке бияқта қарытпаңыз дем мусор қылып. Какие? Байке ұқсас. Не отырсыз. Сен болған туралы. Жоқ, сіздің болғаныңыз тура емес қазір. Мұның ақылда ақылын айдап жүреді. Тура емес қазір. Сіз мені айтпаңыз. Мен таяу. Завтра у вас будет разговор другой, блядь. Мозги не ебить. Мен сөгүнбөйүн. Бирок силер да мен бүгүн котоомду жебедилер. Жараттан бері Чингиз Байке деп эле жакшынакай эле сүрөтүп атам. Төгүнбөңүздөр. Отуруңуз. Отуруңуз жараттан бері жамандап шайчы. Аталган айдоочу автоунаасынын бутуна тура албагандай акыбалда айдап жүргөн. Азыркы учурда наркология бөлүмүндөн экспертизадан өткөндөн баш тартты. Биз кармаган учурда милиция кызматкерлерине эч кандай баш ийбей, жада калса ооз алгыс сөздөрү менен милиция кызматкерлерин сөккөн. Азыркы учурда автоунаасынын айыптоого киргизебиз жана өзүн болсо тиешелүү кызматтарга чара көрүү үчүн өткөзүп беребиз. Mana bu da girgen жоқ. Kaçınız sizce? Dedi, Bayke, çok cinsten salып көрсөң. Сен бензин алмадың ба? Бар, Если повторно чыгарып көрсөз, бул наблюдателден биринчи менен секретардан болгон үчүн биринчи компьютерда ошонун баарын бюллетень окубайт. Неге? Бюллетень астында QR код бар. QR кодун чөп деп атат.